урматтуу Оңлашымбекович, урматтуу коллега мүчөлөрү, урматтуу коллеганы жыйын катышуучулары, биз негизинен ушул 2022 жылдын ушул жылдын жылытуу сезонуна өз убагында даярдык үчүн Ош шаардык мэриясы 2022 жылдын 23 майында 148-чи токтомун чыгарганбыз. Бул токтомдун негизинде штаттар өткөрүп, жеринде көрүп, тиешелүү чараларды өткөрүп, негизинен Кудайга шүгүр жылдык сезонуна биз 100% даярдык менен кирдик. Бизде шаарда билесиздер, эки чоң ушул Ош шаардык жылдык электр корпусу менен Ош муниципалдык жылдык камсыздоо ишканасы жылдык камсыздайт. Бизде негизинен бүгүнкү күндө ТЭЦ деп коебуз. Жалпысынан 28 октябрь күнү бердик, буйрук чыгардык. ТЭЦте негизинен маселе жок. Болгону 3-4 үйдө авариялык болумда ремонт иштерине байланыштуу берилбей турат. Бирок мына бүгүндөн баштап, Кудай буйруса 1-күндөн баштап толугу берип баштады. Мындан сырткары мектептерде каникул болгону байланыштуу мектептер өздөрү 10 күн суранышты. Каникул бүткөн соң мектептерге да беребиз. Негизинен жалпысынан бүгүнкү күндө ремонт иштери да жакшы жүрдү. Бизде бул ТЭЦте негизги маселе көйгөй мазут болчу. Мазутта азыр график боюнча келип атат. Бизде 6584 келди уже. Кудай буйруса график боюнча жылдын сезону келет. Эми бул жерде карыздар боюнча кыскара айтып койсом, 2022 жылдын 1-октябрына карата 32 миллион сомдук түзүп, бирок бул 2021 жылдын 1-октябрында салыштырмалуу 1 миллион 600 миң сомго, башка айтканда 5%га көбөйгөн. Дебитордукка негизи карызы 27 миллион сом түзүп, бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллион сомго, башка айтканда 6,18% азайган. Экинчи бизде жылуулук муниципалдык ишканабыз бар. Мен салыштырмалуу айтсам иши жакшы. Себеп дегенде былтыркыга салыштырмалуу анализ кылдык, нараачылыктар жок. Себеп дегенде былтыр билесиздер, сезон бергенде 10 күн агай нараачылык болгон. Сол себептерден да быйыл анализ. Себеп дегенде бул жакшы жагы мындай болду да, биз баягы былтыр кайсыл жерден көп арыз түшсө, ошол жерге иштедик. Ошол домдорго иштедик. Ошон үчүн мен бегерге ыраазычылык билдирем. Чындап жакшы иштешти, жакшы жери бар, идеясы деп коет. Ошонун жакшы жери кээ бир үйлөрүнө кирип керек болсо, боздуктарды чыгарып да, ачык айтыш керек. Биз ончолук деңгээлге түшпөш керек. Бирок эми элдиден айтабыз, эми жок дегенде жылуулук жок деп атпайбы? Домго берилген, электр чейин келген, боздуктарын чыгарбайт, анан жылуулук жок деген. Ошон үчүн мен ойлойм, бара-бара түшүндүрөбүз мындагычы. Анан бул жерде негизинен быйыл өзгөчөлүк жылуулук бул жерде БР маркасында көмүр бердик. Себеп дегенде буга чейин майда көмүр жагып, анан ал оталып жылуулук берүү үчүн бир аз убакыт өтчү. БР эми акчасына карабастан, бирок маркасы жакшы, ал жакшы күйөт, жалынды жакшы берет. Ошон үчүн мен ойлойм, ошондон улам дагы быйыл нараачылык аз болду. Эми бизде негизинен дебитордук карыз боюнча буларда да 27 миллион түзүп, бирок былтыркыга салыштырмалуу жалпысынан 18,6%ге азайган. Эми кыскача Ош электр энергиясы сатуу мекемеси боюнча айтып койсок, жалпысынан 656 миллион 810 миң киловатт электр энергиясын колдонушту быйыл. Бирок былтыркыга салыштырмалуу, негизинен былтыркыга салыштырмалуу буларда дагы 34 миң 322 миң киловатт газ колдонду. Бирок буларда дагы азыр маселе дебитордук карыз боюнча жалпысынан 3071 негизинен 13368 абонент өчүрүлүп, акчасы төлөгөндөн кийин кайра жаңыртышты. Мындан сырткары көп кабаттуу жана жеке менчик үйлөрдүн 3071 дана электр эсептегичтер сыртка чыгарылып, мөөнөттүү жеткен эсептегичтер бүт баары алмаштырылды. РЭС боюнча да кыскача айтып өтсөм, Ош районундагы электр тармактар ишканасы боюнча дагы ремонт иштери жакшы жүрдү. Негизинен трансформаторлордун бүт баары ремонттон оңдотулуп, көтөрүлүп, жаңылар да коюлду. Негизинен ремонт иштери 103%га аткарылды. Мындан сырткары мына Ошто көр атасыздар, СИП деп коет. Айрыкча Черемушка кичи районунан башташты. Мурун шамал болгондо
электр энергиясы зымда бири-бирине тийип авария көп болчу. Азыр булар септеп баарын топтоп бир системага салып жатат. Бул боюнча жакшы жүрүп атат. Мына негизинен азыркы күндө керметөө мапта башташты. Эми буларда деле негизги маселе быйыл 10 миллион бөлүнгөн ремонтко. Ошонун баардык негизи аткарылды. Бирок азыр биз ойлоп атабыз 2023-жылга дагы расмен сүйлөшөбүз. Быйыл кайсы жерде дагы көп авария болсо, ошол жака көңүл бурабыз. Маптарга айтып койгум келет. Азыртан себеп дегенде рест планын эми бекитет жылдын башында. Ошон үчүн анализ кылып туруп, маптар квартальный комитеттер менен сүйлөшүп туруп, кайсы жерге столба керек, кайсы жерге зым керек. Когда булар иш планы бекитилгенден кийин сурайбыз да, ошондон булар да күчөйүп калат. Ошон үчүн мен ойлойм жылдын башында заявкалар берип коюш керек. Эми МЧК боюнча Ош шаар муниципалдык турак жай коммуналдык башкармалыгы боюнча Алмаз Ошенбекович быйыл өзгөчө ачык айтыш керек. Булар жакшы аракет кылышты. Себеп дегенде былтыр коллегада булар маселеси каралган. Ошол коллегада каралган кемчиликтердин көпчүлүк негизинен оңдошту. Жалпысынан булар кошумча каражаттан 16 миллион 115 миллион сом жумуш аткарышты. Анын 5 миллион 895-ин жергиликтүү бюджеттен алышты. МЖКдагы маселе көп. Себеп дегенде азыр бизде билесиздер жылда кошумча каражатка 15 миллион сом бөлүнчү. 15 миллион сом толук даже ишке ашпай калчу да, ашып калчу. 4 миллион 3 миллион ашып калчу. Быйыл мына бериз 25 миллион бөлүп жетпей калды. Мына кече 10 миллион дагы бөлдүк. Азыр дагы жетпей атат. Мен ойлойм ошондой жалпысынан где-то бир 40 миллионго жакын кошумча каражатка бөлөбүз да. Мен ойлойм бул жанагы элдиктин жакшы таасири болду. Себеп дегенде биз анализ кылып атабыз. Элдерге ошол туура түшүндүрсөк, элдер өздөрү да даяр болуп калыптыр да. Азыр көп кварталдар ички светтерин бүтүштү, канализация суусун бүтүштү. Уже азыр жол өтө башташты да. Мен ойлойм ошон үчүн ушу кошумча каражатты мен ойлойм кийинкисинде ушу МЖК аркылуу дагы көбүрөөк биз бөлүшүбүз керек. Анан бизде дагы бир маселе бар. Бул кыш келип атат. Кылычын көтөрүп булай сактап бир жолдо канча тузубуз. Эконом болгон, бирок мына тогуз айдын жыйынтыгы боюнча туз акча бөлүшүбүз керек. Себеп дегенде кыш кандай болгонун билбейбиз. Бирок азыр бир күн кар жааса ошого ылайык тузубуз бар. Бирок азыр тогуз айдын жыйынтыгы боюнча тузга бөлүнүп Ош тазалык, Ошто көктөмдөрү жакшыландыруу чарба ишканалыгы жана Ош шаардык жолдор башкармалыгына биз негизинен шаарды 3 ишкана бөлүп бергенбиз. Туз себүү маселеси көйгөй боюнча ылдый алып барышат. Бул жак боюнча маселе жок. Анан бизде Ош шаардык элге билим берүү башкармалыгы боюнча кышка даяр. Булар жалпысынан 440 тонна көмүр керектелет. Тендер өткөрүлгөн, график боюнча көмүр келип атат. Салма сактоо бизде тармагы боюнча, медицина тармагы боюнча 10 тонна көмүр керектелет. Бул график боюнча келген. Анан эң акыркы маселе бул элди көмүр менен камсыз болуу. Ош шаары жылына Ош шаарында 24 000 тонна көмүр керектелет. Бүгүн 82% негизинен камсыз болду. Бирок биз ойлоп атабыз, былтыр 700 тонна билесиз таркатканбыз, акысыз, анан арзан баада. Азыр дагы эки фонд менен сүйлөшүп атабыз. Биринчиси ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз көмүр таркатуу боюнча бир үйгө 5 тоннадан. Анан азыр Ош бирими менен сүйлөштүк, былтыркыдай арзан көмүрдү карелерге түшүрүп туруп, маптарга түшүрүп, былтыркы практиканы колдонсок деп себеп дегенде, ошол менен былтыр жанагы маселени басканбыз да. Азыр эртераак биз байланышып, 7 маптын азыр пункт даярдап турушат. Ошол жерге карелдин түзөп келип түшүрүп туруп эле жеке ишкерлерден 2 сом арзан буюрса саттырабыз. Ошол маселе боюнча иш жүрүптүр. Мен да кыскача ушул. Рахмат. Бул кышка даярдыкка да транспорту да карап болот. Кышкы дизельное топливо деген бар. Анан кышкы дөңгөлөк деген бар. Именно ошо автобус троллейбустарды карап болот. Суроо барбы? Жок болсо рахмат. Так. Оштец. Руслан Викторович. Кышка даярдык жакшы. Саламатсызбы, урматтуу коллегиянын мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катышчылары. Жогорку бизде Сонбек Камалович вице-мэр айтып
кеткендей, биздин кышка даярдык боюнча штабтын жетекчиси болуп эсептелет. Кышка даярдык боюнча алганча жумуштардын баарын айтып кетти. Негизги мен айта турган маселелер боюнча токтоп кетсек, кышка даярдык боюнча бүгүнкү күнгө Кыргыз-Нефтегаз менен мазут боюнча договор түзүлгөн. Бүгүнкү күндө графикке ылайык 5,5 миң тонна келди. Кампабызда 6880 тонна мазутубуз бар. Газпром менен 3 миллион куб газга договор түзүлгөн. Кошумча дагы октябрь айынын аягы менен дагы дополнительный 2 миллион куб газга түзүлдү. Ошондо негизги топливо боюнча 5 миллион куб газга договорубуз бар и 23 миң тонна мазутка договорубуз бар. Графикке ылайыктуу толук кандуу аткарылып атат поставкалар мазут боюнча. Ноябрдын графиги 10-дан кийин, выходнойдон кийин аткара баштайбыз деп кепилдик берди. 3,5 миң тонна, ал жөнүндө маселе жок. Негизги 28 октябрь күнү распоряжение чыкты. Толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө заявка берген готовность КЗП кагаздарын алынган büyük социалдык объекттерге жылуу берилип түздү. Азыркы учурда дондорго подключение болуп атат. Маселелер жок. Жакшы, рахмат. Тиги карыздары эмне болду? Дебиторский карыздары боюнча аз маселе бар. Ошо боюнча аябай татаал иштеп атабыз. Азыр маптарга дагы силер мэриянын пресс-службасы менен дагы иштеп через сайт мэрия объявление бердик. Ошону ушул учурдан пайдаланып суранып келет элем биздин ош шаар тургундарына. Албетте төлөп койсоңор жакшы болот. Маптар менен иш алып барабыз. Рахмат. Кийинки сөз Бекмурза Аскарбекович, Жылуу камсыздоо ишканасынын директору. Саламатсызбы, урматтуу Алмаз Шембекович, Салман Назарбекович, урматтуу коллега мүчөлөрү, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Алмаз Шембекович жогоруда Сонбек Алмазович белгилегендей эле, биз бүгүнкү күндө 100% даярбыз негизинен, Кудай буйрса. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө ошо биздин субсидия маселеси, анан дебитордук. Бирок мына жогоруда айткандай, мен мына азыр басталып каражаттар да турат. Негизинен баягы жылдан жылга салыштырмалуу элде төлөм жакшы да. Бизде жылдан азыр себеби быйылкы жылда 30 миллион, 40 миллион дебитор карыз менен кечилет. Быйыл Кудай буйрса мына 27 миллион дебитор карыз менен кирип атабыз да. Бул жылыш бар. Элдерге шүгүр. Андан сырткары баягы мурун барып безналичие. Мынча айтканда смартфондор менен төлөп, элдер жылдан жылга жакшы. Анан жогоруда айткандай, быйыл биз мындай пилотный да деп койсок болот. Сапаттуу көмүргө өттүк да. Баягы эң сапаттуу начар бысышчы деп коюлду. Андан кийин быйыл 4 сомдон тендер жарыяланып болгон компания келип атат. Бүгүнкү күндө мына бир жумадай жыйынтыгын берип атат. Кудайга шүгүр, мурун 10 кала кырыккан жерге бүгүнкү күндө 7 кала. Ал деген нерсе акчасы деле мурун 15 тонна көмүр жаккан болсо 15 миң тонна. Быйыл мисалы үчүн 12 миң тонна, 3 миң тонна. Акчасын салыштырып келгенде ошол болот да. Ошо негизинен андан сырткары ошо эми баягы быйыр болгондон кийин жакшы көмүр болгондо баары карап неме болот экен. Ошон үчүн биз быйыл астына эле камералар койгонбуз көзөмөлдөө. Анын баары биздин мынау баары көрүп турабыз. Ишканадан негизинен кайда салып атат, эмне болуп атат. Негизинен ошол. Рахмат. Көмүр канча бар запас? Көмүр бүгүнкү күндө 6 миң тонна бар. Бирок азыр деле күнүнө 3 машина, 5 машина дегенибиз 150 тоннанын келип атат. Себеби бизде жак көмүрдөн көйгөй жаралган эмес. Ушул убакка чейин, ушул жылга чейин. Анан көйгөй эле болушу мүмкүн. Астына айтылды, электр энергия менен гана суунун басымы болбосо биздин отказгандарда көйгөй болбойт.
Эгер электр энергия суунун басым болгон жерлерде мына учурдан пайдаланып айтып өттү, ошол убакта өчүрүлөт. Анан бүгүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин бергенибизге 6 күн болуп калды, бирок мындай күндүзү жылы болуп атат. Бизде баа средний суточный деп коет, күндүзү бирок өчүп атат, кечинде берип атабыз. Бирок мына астына айтып коеюн, көбү түшүнбөйт экен, биз өчкөн нерсени кыскартып беребиз. Ал нерсеге акча барбайт. Жакканыбызга акча алабыз. А жакпаганга себеби күндүзү эми жөндөн айнегиндик атышат да. Өздөрүнө дагы экономия, бизге дагы. Мисалы үчүн жөндөн нерсеге биз баягы неме кирип кетебиз да, карызгачы. Ошон үчүн ушул жолдон болот. Мен ойлойм, мына жерде аптын жетекчилери, бүт жетекчилер дагы түшүндүрүштөр биз менен башкалар жашоо керек. Жакшы, рахмат. Хорошо.